Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inşallah Manhaj Salikin kitabından sağızды улантабыз. Өткөнкү сабакта автор жөнүндө жана фикка байланыштуу кээ бир терминдерди түшүндүрүп өткөнбүз. Бул сабакта китебибизди окуп баштайбыз. Автор айтып жатат: Бисмиллахир-рахманир-рахим ва бихи настаин. Ырайымдуу жана мээримдүү Аллахтын аты менен баштайм жана андан жардам сурайм. Алхамдулиллах, мактоолордун баары Аллахка тандык. Нахмадуху, ага мактоо айтабыз. Ва настаинуху, андан жардам сурайбыз. Ва настагфируху, андан күнөөлөрүбүздүн кечирүүсүн сурайбыз. Ва натубу илейх, ага тооба кылабыз. Ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва сайяти амалина, андан өзүбүздүн нафсыбыздын жамандыгынан жана амалдарыбыздын жамандыктарынан коргоосун, сактоосун тилейбиз. Ма яхдихиллаху фала мудилля лах, Аллах Таала кимди хидаятка, туура жолго баштаган болсо, аны адаштыруучу жок, аны эч ким адаштыра албайт. Ва юдлил фала хадия лах, ал эми кимди адаштырган болсо, аны туура жолго баштоочу жок, аны эч ким туура жолго баштай албайт. Ва ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, Аллахтан башка сыйынууга, ибадатка татыктуу эч бир зат жок, жалгыз Аллах гана ибадатка татыктуу, анын эч бир шериги жок деп күбөлүк берем. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух, жана Мухаммад Аллахтын элчиси жана кулу деп күбөлүк берем. Саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллам, ага жана анын үй бүлөсүнө Аллахтын саламы, тынчтыгы болсун. Ушу жерге чейин китебине киришүү кылып, хутбатул хажаны жазды. Хутбатул хажа деген бул ушул дуа, азыр окуп өткөн дуа, Аллахка мактоолор. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир баян кылайын деген болсо, жума хутбасын кылайын деген болсо, сөзүнү ушул хутбатул хажа менен баштачу. Сахih Муслимде келет, Жабир радыйаллаху анху риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жума күнү хутба кылайын деген болсо, ушул хутбатул хажа менен баштайт эле деп. Эми алымдар айтышат, сүннөт боюнча негизи эгерде жаза турган болсоң, кат жаза турган болсоң, китеп жаза турган болсоң, анда бисмиллахир-рахманир-рахим деп эле, ошо бисмилла менен чектелүүнү сүннөт деп айтышат. Хутбатул хажаны эскербей эле. Сахih Бухари Муслимде келген хадисте, Ибн Аббас радыйаллаху анху риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Рим империясынын башчысына кат жазганда бисмиллахир-рахманир-рахим деп бисмилла менен чектелген дейт. Ал эми баян кыла турган болсо, вааз кыла турган болсо, анда ушул хутбатул хажаны айтуу сүннөт деп алымдар айтышат. Буга далил жана Жабир радыйаллаху анху риваят кылган Сахih Муслимде келген хадис. Бирок китеп жазганда алымдар бисмилландагы хутбатул хажаны да айтат кээ биркилери бисмилла менен гана чектелет, кээ биркилери хутбатул хажа менен гана чектелишет. Амма ба'д, андан кийин فهذا كتاب مختصر في الفقه, бул фикh боюнча кыскача китеп. Жамаату фихи байнал масаил ва далил, бул китепте маселелерди жана далилдерди чогулттум. Вактасарту фихи аля ахаммил умури ва азамиха наф'ан, бул китепте эң негиздүү болгон маселелерге жана пайдасы эң чоң болгон маселелерге гана чектелдим. Бардык маселелерди эскерип отурбастан эң негиздүү жана пайдалуу болгон маселелерге, пайдасы чоң болгон маселелерге чектелдим. Лишиддатил дарурати иля хадал мавду, не себептен жаздым дегенде, бул китепте айтып жатат, адамдардын зарылдыгы, кажети, муктаждыгы өтө катуу болгон үчүн фикh жөнүндө жаздым дейт. Ва касиран ма актасир аля насси иза кана al-hukmu fihi wadihan, көпчүлүк абалда далилдин текстин гана жазып коем дейт. Маселени эскерип отурбастан, бул маселе мындай, мунун далили мындай деп отурбастан, аятты же болбосо хадисти гана жазып коем. Эгерде ал ачык айкын, майысы ачык айкын түшүнүктүү болгон болсо дейт, сен ошол далилден гана туура өкүмдү түшүнөсүн. Ли сухулати хифзихи ва фахмихи алал мубтадиин, эми ошол жаңы баштоочуларга жеңил болгондуктан, Курандын аяттарын жаттоо, хадис жаттоо жеңил болгондуктан ошол далилди гана эскерем дейт. Ли аннал илма ма'рифатул хакки би далилихи, анткени илим деген бул акыйкатты далили менен билүү, шариаттын өкүмүнө далили менен билүү, ошол илим дейт. Алымдар айтышат, илим далил менен билинген нерсе илим деп. Ал эми далилсиз шариаттын өкүмдөрүн билсең, ал илим болуп саналбайт, ал таклид болуп саналат, эрчүү болуп саналат. Бир алым мисалы үчүн бир китепте баяндап берген болсо, шариаттын өкүмдөрү, намаздын өкүмү важип, бул мындай деп шариаттын өкүмдөрүн баарын жазып берген болсо, бирок далилдерин жазган эмес болсо, аны башка бир адам ошону окуп үйрөнгөн болсо, ал мукаллид болот, эрчүүчү, ошол алымдын жазган китебини эрчүүчү болуп эсептелет. Ал шариаттын өкүмдөрүн баарын жаттап алса деле алым болуп эсептелинбейт, анткени далилин билбейт. Алым ким? Ошол шариаттын өкүмдөрүнүн далилдери менен билгенди алым дейт. Бул жөнүндө
Ибн Абдул-Бар деген алымдардын ижманы айткан. Алымдардын баары тең мукаллид, ээрчүүчү, далилсиз шариаттын өкүмүн билген ээрчүүчү алым болуп эсептелинбейт деп алымдардын ижма түзүлгөн. Алымдар бир ойго келишкен деп айтат. Андан кийин айтып жатат: "Вал фикху ма'рифатул ахкам аш-шар'iyya al-far'iyya bi adillatiha min al-kitab was-sunnati wal-ijma' wal-qiyas as-sahih." Ями фикх деген бул башында айтып өткөндөй эле шариаттын өкүмдөрүнү амал жүзүндө болгон, ишеним бабы эмес, амал жүзүндө болгон өкүмдөрдү, ибадаттарды, мамилелерди Курандан, сүннөттөн, ижмадан жана туура кыястан ушу шариаттын далилдеринин негизинде үйрөнүүнү фикх деп айтат дейт. Бул ушул алымдар арасындагы терминдик мааниси. Бул жөнүндө фикхтин маанисин баяндаганда айтып өткөнбүз. Фикхтин сөздүк мааниси жана шариаттык мааниси жана алымдар арасындагы терминдик мааниси деп. وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. Эми маселени жазганда бир маселеге көптөгөн далилдерди алып келип отурбастан, белгилүү болгон, алымдар арасында белгилүү болгон таркаган далилдерге гана чектелем, ошолорду гана эскерип чектелем дейт. Узарып кетпеш үчүн, бул кыскача китеп болгон үчүн анын баарын эскерип отурбайм дейт. وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. Эгерде бир маселе талаш тартыштуу маселе болсо, алымдардын арасында талаш маселе болгон болсо, эмне кылам дейт? Анда өзүм далилдин негизинде туура деп билген, ражих деп билген, туура деп билген ойго гана чектелем дейт. Ошол ойду гана эскерем дейт. Биз башында айтып өттүк, фикх маселелери эки түрдүү. Же болбосо ижма болгон маселелер, алымдардын баары тең бир ойго келишкен, талаш жок маселелер, экинчи маселелер алымдардын арасында талаш болгон маселелер деп. Эми ошол талаш болгон маселеде дейт бул алым. Алымдардын арасында талаш болгон маселеде мен алымдардын оюн баарын эскерип отурбайм дейт. Өзүм далилдин негизинде туура деп билген ойду гана жазып чектелем дейт, ошол ойго гана. Бул китептин артыкчылык өзгөчөлүктөрүнөн. Көпчүлүк фикх китептер ошол же талаш маселелерди алымдардын талаштарын эскерет, же болбосо талаш маселелерди далилдин негизинде туура деп жеткен ойду жазышпайт, ошол өзүнүн мазхабынын оюн жазат. Ал ойду өзү туура эмес деп билиши мүмкүн, бирок мазхаб боюнча жазган себептен ошол мазхабтын оюну жазат. Бул алым болсо жок, мен бир алымды же бир мазхабты ээрчиген жокмун дейт. Ошол талаш маселелерде, бул талаш маселеде далилдин негизинде жазып жатам дейт. Эми бул далилдин негизинде туура деп табуусу, бул башында айтып өттүк, алымдардын арасындагы талаш маселелерде сөзсүз түрдө бир алым бир маселени туура десе 100% туура болушу шарт эмес. Ал алым өзүнүн илимине жараша аракет кылып туураны тапканга аракет кылат. Ошол туура маселени табышы, туура ойду табышы мүмкүн же ката кетириши мүмкүн. Ошон үчүн ар бир алым өзүнүн илим деңгээлине жараша туура деп билген ойду карманышат дагы, жана ал ой сөзсүз түрдө 100% туура болушу шарт эмес. Андан кийин айтып жатат: "Ал-ахкаму хамсатун." Шариатта өкүмдөр 5 өкүм бар дейт шариатта. Амалдардын өкүмдөрү 5, ибадаттардын өкүмдөрү 5, адамдардын арасында болгон мамилелердин өкүмдөрү 5. Алар төмөнкүчө. Биринчиси ал-важиб, ва хува ма усиба фа'илуhu ва уqiba tarikuhu. Важиб деген ал аны кылсаң сооп берилет, аны таштасаң күнөөкөр болосуң. Важибти кээ бир алымдар фарыз деп да аташат. Кээ бир алымдар фарыз менен важибтин айырмасы бар деп айтышат. Фарыз деген бекемделген, күчтүүрөөк дейт, ал эми важиб деген фарыздан төмөнүрөөк дейт. Негизи экөөнүн тең натыйжасы бир эле. Экөө тең ошол шарият милдеттүү түрдө аткарууга буйруган. Кимде ким аны аткарса сооп болот, кимде ким аны таштаса күнөөкөр болот. Бул шариаттагы биринчи өкүм. Демек шариаттагы кээ бир ибадаттардын же болбосо кээ бир амалдардын өкүмү ушул важип болот. Сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө буйруган. Экинчи өкүм болсо вал хараму диддуху. Ошол важиптин каршылашы ал арам дейт. Аны шарият милдеттүү түрдө таштоого буйруган. Кимде ким аны кылса күнөөкөр болот, аны таштаса сооп алат деген мааниде. Бул шариаттагы экинчи өкүм. Эми шарият тыйган нерселер арам. Эгерде шарият кандайдыр бир амалга буйруган болсо, негизи ошол буйрук, Куран сүннөттө буйрук келген болсо, буйрук ошол амалдын важип экендигине далил болот. Бул негизи ошондой. Качан гана
бул милдеттүү түрдө буйрук эмес, важип эмес деген башка далил келмейинче негизи буйрук көрсө Куран Сүннөттө бул амал важип экен, сөзсүз аткарыш керек экен деп түшүнүш керек. Аллах Таала Куран Керимде айтат: "Ва акимус-сала". Мисалы үчүн Аллах Таала айтып жатат: "Силер намазды тургузгула" деди. Бул буйрук. Демек намазды окуунун өкүмү не? Фарыз, важип. Ал эми Куран Сүннөттө кайтаруу келген болсо, ал ошол амалдын арам экендигине далил болот. Бул негизи. Качан гана башка далил бул арам эмес, макрух деп баяндамайынча негизи кайтарган эмелер ал арамга далил болот. Мисалы үчүн Аллах Таала Куран Керимде айтат: "Ва ла тaqrabuz zina", силер зинага жакындабагыла дейт. Зина бул жерде зинадан кайтарып атат. Демек зинанын арам экендигини билебиз. Бул экинчи өкүм. Үчүнчү өкүм айтып жатат: "Вал макруху ма усиба тарикуху ва лам юaqaf fa'ilhu". Эми макрух деген дейт, аны таштаган адам соопка жетишет. Аны кылган болсо күнөөкөр болбойт. Бул шариаттагы үчүнчү өкүм ушул. Шариат таштоого үгүттөгөн, бирок милдеттүү түрдө эмес. Кимде ким аны таштаса, шариат ага сооп берет. Ал эми кимде ким аны таштабаса, ал күнөөкөр болбойт деген маани. Төртүнчү сүннөт вал маснуну диддуху. Эми төртүнчүсү бул сүннөт деген. Төртүнчү өкүм бул сүннөт. Ал эмне десе, ал макрухтун каршылашы дейт. Шариат ал амалды аткарууга үгүттөгөн, бирок милдеттүү түрдө эмес. Кимде ким ал амалды аткарса, ал соопка жетишет. Кимде ким аны аткарбаса, күнөөкөр болбойт. Демек сүннөт дегендин мааниси, терминдик алымдар арасындагы мааниси ушундай. Вал мубаху ва хува аллази фи'луху ва таркуху аля хаддин сава. Андан кийин бешинчи өкүм бул мубах. Мубах деген эмне десе, аны кылсаң дагы, кылбасаң дагы баары бирдей. Сооп да жазылбайт, күнөөкөр да болбойсуң. Ал кайсы амалдар? Адамдын жашоосунда кылган жөнөкөй амалдары. Уктаганы, жеп ичкендери. Бирок алымдар айтышат, эгерде ошол мубах амалдарды дагы жакшы ниет кылган болсоң, соопка жетишесиң дейт. Мисалы үчүн уктаганыңда эс алып алып, Аллах Таалага көбүрөөк ибадат кылайын. Же болбосо тамак ичкениңде Аллах Таалага ибадат кылууда күчтүүрөөк болайын, көбүрөөк ибадат кылайын. Же болбосо иштеп акча тапканыңда Аллах Таала мени бала чакамды багууга буйруптур, садака кылууга буйруптур, ошолорду кылайын деген ниетте кылсаң, мубах амалдарды кылсаң дагы сооп болот дейт. Жана ошондой эле тескеринче жаман ниет кылсаң күнөөгө жетишесиң. Мисалы үчүн арак ичиш үчүн акча издеп акча таап аткан болсо, анда ал күнөөгө жетет. Ар бир нерсе ниетине жараша болот. Ушул шариаттагы 5 өкүм. Адамдардын кылган амалдарынын өкүмдөрү ушундай болот. Же болбосо шариат милдеттүү түрдө буйруган амал, ал важип. Же болбосо милдеттүү түрдө кайтарган амалдар, алар арамдар. Же болбосо шариат таштоого үгүттөгөн амалдар, бирок милдеттүү түрдө эмес, алар макрухтар. Же болбосо шариат ошол амалдарды мактаган, аткарууга үгүттөгөн, бирок милдеттүү түрдө эмес, алар сүннөт. Аткарсаң сооп болот, аткарбасаң күнөөкөр болбойсуң. Же болбосо мубах нерселер, ал күнөө дагы сооп дагы болбой турган. Ушул шариаттын 5 өкүмү. Бул 5 өкүмдү кийинки келе турган маселелерге киреше катары кылып баяндап жазып атат. Мындан кийин биз дараттын өкүмдөрүнү, намаздын өкүмдөрүнү, орозонун өкүмдөрүнү, зекет, ажылык жана ошондой эле соода сатык, нике, талак баптары келет. Ошолордо келген маселелердин өкүмдөрү ушул 5 өкүмгө кирет деп баяндап, ошого киришүү катары шариаттын өкүмдөрүн баяндап жазды. Андан кийин айтып жатат: "Ва яжибу алал мукаллафи ан ятааллама минху кулла ма яхтажу илейхи фи ибадатихи ва муамалатихи ва гайриха". Эми пендеге канчалык деңгээлде шариат өкүмдөрүнөн үйрөнүш важип дегенде, ал өзүнүн жашоосунда, ибадатында муктаж болгон жана ошондой эле адамдар арасында мамилесинде, соода сатыгында муктаж болгон деңгээлде үйрөнүүсү важип дейт. Мисалы үчүн, күнүмдүк жашообузда намаз окууга муктажбыз, 5 мал намазы. Намаздын өкүмдөрүн, намазга байланыштуу даарат, гусул баарын өкүмдөрүн үйрөнүш керек. Ошондой эле орозонун өкүмдөрүнү, ажылыкка барсаң, ажылыктын өкүмдөрүнү. Жана ошондой эле күнүмдүк жашообузда соода сатык кылабыз, башка ушундай адамдар менен мамиле кылабыз. Ошол мамилелердин өкүмдөрүн адал арамды адам өзүнө керектүү деңгээлде, жашоосуна муктаж болгон деңгээлде үйрөнүшү важип, милдеттүү түрдө шариат буйруган дейт. Ар бир адам шариат илимине ошондой деңгээлде үйрөнүш керек. Андан кийин хадис алып келди. Кала саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен юридиллаху бихи хайран юфаққиху фид-дин", муттафақун алейх. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат: Аллах Таала
kimge жакшылык каалаган болсо, анда ага динди үйрөтүп коет. Бул хадис Сахih Bukhari Muslim'de келген. Ушул жерге чейин киришүү кылды. Жана 5 өкүмдү баяндады. Мындан кийин шариаттын негиздерине кирет. Биринчи исламдын негиздерине, биринчи ла иляха илlalloh Muhammed Rasulullah калимасы, андан кийин намазга кирет. Намаздан мурда намаздын шарттары, дарат, гусул, бүт ошол маселелерди баяндайт. Андан кийин орозо, закет болуп кетет. Ушул жерге чейин бүгүнкү сабак жетиштүү. Иншаллах кийинки сабакта исламдын биринчи негизине киришебиз. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.